Андан кийин биз ушул сөздү айтпадык, шахада деп, шахада күбөлүк келтирүү дегенде эмнеден түшүнөбүз? Күбөлүк келтирмейинче адам исламга кире албайт. Күбөлүк дегенде адам жүрөгү менен ишенүүсү. Жүрөгүңүз менен ишенип, ынанып, андан кийин тилиңиз менен айтууңуз, ла илаха иллаллах деп. Ушулар болуш керек. Тек гана дудук болуп калса эле ага үзүр бар. Бирок тили чыккан болсо, ал адам тили менен дагы баяндап, ачыктап айтыш керек. Жүрөгү менен ишениш керек. Эгерде тили менен айтпай кое турган болсо атайлап, кээ бирөө теке билен айтпай койгон. Булар мусулман болбойт. Жүрөк менен ишенесиз, тилиңиз менен ачыктап чыгарасыз. Күбөлүк келмеси. Айрым хадистерде күбөлүк бересиң, Аллахтан башка сыйынууга зат жок, жана Аллахка шерик кылбайсың дегенде күбөлүккө келтирген. Күбөлүк келме бузулат ширк кылуу менен. Чоң негизи рүкүн бузулуунун жолу Аллахка шерик келтирүү. Шерик келтирген адам күбөлүк келмесин бузду деген сөз. Сиз убада берип атасыз: "О Аллахым, сен жалгыз экенсиң. Сага ынандым, ишендим, моюнсундум" деп тилиңиз менен сенден башка эч кимге сыйынбайм. Сага гана арнайм ибадатымдын баардыгын деп айтып келип туруп, анан кайра башка бирөөгө сыйынып, башка бирөө үчүн кыла турган болсо, анда бул күбөлүк келмесине доо кетип атат. Баардык ибадатыңды жалгыз Аллах Тааланын өзүнө арнап, эч нерсени шерик кылбастан жана ортомчу кылбайсыз.